Күлкү менен көз жаш катар жүрөт деген сөз бар. Бирок сиздерге бүгүн позитив жашоо тартуулаганга даярбыз. Ал эми көз жашка жол бербей, жамандыктан алыс бололу. Бум шоу берүүсү мен Эмир. Жана Аида. Биз менен болуңуздар. Эми жеке жашоо дегенде кандай баары эле түшүнүшөт, жана кыздар менен сүйлөшкөн кызың барбы, анда жок азыр андайга буюрса убакыт жок азыр. Үй бүлөмдү айтып кетсем, 6 тууганбыз. Ой, 5 тууганбыз, 4 уул, 1 кыз. Эгерде сиз кыз болсоңуз, кимге турмушка чыгат элеңиз? Деңизбек, анан Самат. Экөөнүн бирөөсүнө турмушка чыкмак. Бирок көрдү. Эмнени көрдүм? Эмнени көрдү? Лотереядан бир спортко кызыкчумун. Спорттун кайсы түрүнө? Спортто 8 жыл вольный борьбага баргам, эйкинг күрөшкө. Жол тыгында турганда ырдайсызбы? Ырдайм. Карыз бербей качкан күн болду эле. Болгон. Аскага чыгып баратсаң, артка баспа бир кадам дегендей, бул жигит ар дайым астыга кадам таштап жүргөн. Көп кырдуу таланты менен шоу-бизнесте өзгөчөлөнгөн Нияз Касымов бүгүн бизде конокто. Эми бул жигит жөнүндө сөз мындай болсун. Жашы 30га жетип калса да, кыздарга тамшанып бүтө албай, соц тармактарда кыздардан келген красавчик, сен менин сүйүүмсүң, ты такой классный, жанымго жаным деген сөздөрүнө дагы эле башы айланып жүрөт. Ким экен деп кызыгып атсаңыз, шоу-бизнеске болуп көрбөгөндөй стилде киргизебиз деген ырчы жигит Нияз Касымов. Айним андан көрө өз жашооңо жаңы стиль киргизсең боло, балким эң мыкты дуэттер жаралып калар. Көрсөтүүбүздүн коногу менен дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Бул Нияз Касымов. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ооба, ден соолугуңуз жакшыбы? Саламатсыздарбы? Жакшы жүрөсүз? Эң сонун. Аба. Жакшы. Күлгөнүңүзгө караганда маанайыңыз жакшы. Кечээки шоуга келгенде маанай жакшы. Биз Бирок кубанычтабыз. бир аз коркуу бар. Кубанычтабыз. Эч кандай коркпоңуз, өзүңүздү үйдө отургандай сезиңиз. Кечээки өтүп кеткен туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Кандай өткөзүп алдыңыз? Аябай сонун өткөздүм окшойт, ошого аябай уйкум келип отурат. Ошон уктаган жоксуз. Ошонун деми күчү менен ушундай шайыр же Азыр ошо дем күчү менен жакшыраак ойнойт окшойбуз, ойнойт окшойбуз ошо. Ооба, буюрса, мына телекөрүүчүлөргө да кайрылып өтөлү. Бизден алыстабаңыздар. Эфирибиздин башында эле мына ушундай жылмаю менен башталдык, андыктан аягына чейин ушундай болгонго биз даярбыз, Даярбыз. Эми шоу-бизнесте айттыңыз эле, бир кезде болуп көрбөгөндөй өзгөчөлүк киргизем деп. Азыркы учурда кандай болот? Азыркы учурда эми ар дайым ошондой эме менен иштеп келебиз да, направление менен. Буюрса азыр дагы жакшы ырлардын үстүндө иштеп атабыз. Буюрса жаңылык боло турган ырлар менен. Буюрса жакында көрөсүздөр. Негизи өзгөчөлүк деген кандай болуш керек? Өзгөчөлүк эми Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй чыгармалар биринчиден. Клип болуп көрбөгөндөй. Азыр эми андай андай клиптерди жазып чыгара элекпиз, бирок ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр буюрса. 2020 жылы буюрса бүт барын бүтүрөсүңөр. Буюрса. Аба, чындыгында ошол жакшылыктарга биз дагы тилектеш бололу. Тамшанам деп ырдаган жигиттин үй бүлөлүк абалы кандай? Жеке жашооңуз тууралуу айтып кетсеңиз. Жеке жашоом ошо өзүмдүн үй бүлөмдү айтып кетсем, 6 тууганбыз. Ой, 5 тууганбыз, 4 уул, 1 кыз. 6 деп бирөөнү кошуп ийдим чата. Ал кетти окшойт. Туугандардан бирөөсү негизи үйгө келе берет го. Тууган болуп калат, бир тууган болуп калат. 5 тууганбыз. Жалал абадтан болом. Нокен району деген, Шайдан Сай деген айылдан болом. Эми жеке жашоону? Жеке жашоодо, жеке жашоодо эмне? Азыр шоу-бизнес, ушу менен шоу-бизнес менен аябай катуу иштеп аткан учурубуз азыр. Жеке жашоого азыр бир аз убакыт жогорак, азыраак. Эми жеке жашоо дегенде кандай баары эле түшүнүшөт, жана кыздар менен сүйлөшкөн кызың барбы, анда жок азыр андайга буюрса убакыт жок азыр. Бул деген сиздин каалооңузбу же продюсериңиздин? Бул каалоо меники деле, и продюсерге экөөбүз, продюсеримдин да каалоосу. Жакшы эле Ошо чочуңуз. сиз менен сүйлөшкүсү келген кыздардын бири экен. Бизге мына мырзалар конокко келгенде менин жүрөгүм бош дегендер ушулчат. Жакшы. Дагы эмне талаптарды коет? Талаптар эми көп деле талаптар жок. Андай продюсердин экөөбүз жашыбыз тең болгондуктан, түшүнүк менен эле бири-бирибиз менен эч кандай баягы бири-бирибизге талап коюу,
андай эмелер жок. Достор сыяктуу эле. Достор сыяктуу эле жакшы иштешебиз. А бирок продюсериңиз үйлөнгөнбү? Продюсерим үйлөнгөн. Ошон үчүн сизде анда үйлөнбөй деп жүрүп болуш керек. Өзү көрдү, сезди. Жакшы. Каражат табуу маселесине өтсөк, кошумча каражат булактарыңыз кайдан? Кошумча каражат булактары мен азыркы учурда Бишкектеги кафелерде иштейм. Музыкант болуп иштейм. Түндөсү. Ошол эле жактан азырынча. Бир жагы практика болсо, бир жагы акча табуу булагы ошол жакта болот. Азырынча ошол эле. Күн сайын ошол жакта убактыңызды өткөзөсүз? Күн сайын. Ошол жактан түшкөн акчаны чогултуп, анан ыр жаздырып, клип тарттырмай. Ошондой десек да болот. Ошондой, э? Андан сырткары тойго сизге буйртма түшсө барып ырданга Ооба, эми мүмкүнчүлүк тойго болгондо тойго чыгып атабыз. Эми багында көп ырчылардай болуп күнүгө чыгып эмес. Эми азыр биз жаңы чыгып аткандыктан бир аз азыраак тойлор. Жок, эми анчалык деле мындай жаңы чыгып атам деп өзүңүздү мындай бир аз башкача болуп кеттиңиз, сезип турам. Тамшанам деген ырыңызды чындыгында сүйүп калабыз, бүт баарыбыз тамшанабыз. Анан мына ушундай тамшанган жигитке негизи Кыргыздын кандай кыздар жагат болот экен? Негизи сурайм деп аткан. Азыр сизди көрүп унутуп калдыбы, эмне болуп кетти билбейм. Айтыңызчы, Кыргыздын кандай кыздар? Жок дегенде Кыргыздын эми кыздары кандай десем, бүт эле эркектерге ыймандуу, жакшы кыздар, мындай мүнөзү баягы кыйкырып, эмне дегенде стерва эмес кыздар жагат. Стерва деп коебу, стерва чыгар эмес. Ошондой ыймандуу болсо гана жакшы. Эң башкысы, Эң башкысы. Кайсыл жылга буюрса катуу талап коюп атасыңар? Менем деген. Эми азыр билбейм, өзүм андай эме кое элекмин. Шарт ушундай талап кое элекмин азырынча. Бирок буюрса бир 2-3 жылдын ичинде болот. 2-3 жылдын ичинде сен 2-3 жыл күтө албайм дегенсиң, андыктан башка жигит издей берсең болот. ошондой болуш керек экен. Ооба, эми айтыңызчы, эгерде сиз кыз болсоңуз, элестетиңиз. Тамашалуу сурообу? Чыгармачыл кишилердин ой жүгүртүүсү, фантазиясы аябай мындай кең болот да. Ооба. Анысыңарды элестетиңиз. Эгерде сиз кыз болсоңуз, кимге турмушка чыгат элеңиз? Биринчи вариант. Бул Чоро тобундагы Нурболот. Экинчиси бул Жебе тобундагы Самат. Үчүнчүсү бул жеке ырчы Адилет Азимов. Эң ичинен эки досум бар экен, эң жакын Нурболот, Деңизбек, анан Самат. Экөөнүн бирөөсүнө турмушка чыкмакмын, бирөөсүн тандаш керек. Экөөнүн бирөөсүн, ооба. Биз экөөнүн тең башын айлантмакмын. Экөөнүн тең башын айланып туруп, Адилет Азимовго кетип калмак. Токтоп койбойлу, бирөөсүнө токтолуп кетпейлү. Нурболотко. Вот, эми Нурболот азырынча бойдок, Самат үйлөнгөн да азыр. Нурболотко кетпекмин. Жакшы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп турган бул эч кандай кайсы кыз отурат экен деп мындай башкача көз караш менен карабагыла. Бул чындыгында Кыргыздын мыкты жигити отурат. Ошон үчүн бизден эч кайда алыстабаңыздар. Анткени Бон Шоу берүүсүндө мыкты клип болмокчу. Көп кырдуу талант биздин мыкты ырчыбыз Нияз Касымов бүгүн бизде конокто. Ооба. Эми көчөгө чыкканда көрөрмандардын сизге болгон көз караштары боюнча бир аз сүйлөшпөйлүбү? Тамшанып атышабы? Ооба, азыр бир аз көчөгө чыкканда таанышып, аябай сүрөткө түшүп эме кылып атат. Көрөрмандар. Көбүнчө эми кандай десем, азыр Кыргызстанда бизде баягы кичинекей кыздар аябай активный болуп эме кылышат. Анан көчөгө чыксаң сүрөткө түшүп, анан басып. Эми азыр жакында ушундай эме болуп аткандыктан мага аябай мындай чыгып эле сүрдөп эле көчөгө чыгып эле баары эле сүрөткөчүсү деп эле. Эми азыр бир аз көчөгө чыккыңыз келип. азыр бир аз үйрөнүп калдым уже. Баары чыгып, мындай башында болгондо жаман шок болуп аткан, өзүмчө эле түшөм деп анан. Азыр жакшы. Демек, көчөдөн сизди көп эле адамдар таанышат. Эми баары деп айтпайм, азырынча бир аз кишилер таанып атат. Жылдыз болот деген ушул экен деп койдуңуз өзүңүзчө. Жакшы. Мына ушул максатта биз дагы көчөгө чыкканбыз. Көчөгө жөн чыккан жокпуз. Сиздин сүрөтүңүз менен чыктык. Чыгып туруп, сиздин сүрөтүңүздү көрсөтүп, бул ким? Деген суроо менен кайрылдык. Сизди канчалык деңгээлде таанышат экенбиз, ошону текшердик. Ооба. Анда рубрика кезек берели, чогуу көрөлү. Тааныбайм. Тааныйм. Нияз Касымов. Тааныбайм. Тааныбайм. Нияз Касымов. Жок. Жок. Тааныбайм. Тааныбайм. Нияз Касымов.
Тааныбайм. Нияз Касымов. Жок, тааныбайм. Жок, тааныбайм. Тааныбайм. Нияз Касымов. Бир эркек билет экен, канча кыздар эле билет экен десе. Ооба, мен ушул суроону берейин деп аткам негизи. Эркек чыгабы же чыкпайбы деп мен да өзүм чыдамсыздык менен көрүп отурдум. Өзүңөргө канча убакыт мындай план койгонсуңар? Мен ушунча убакытта таанылып чыгышым керек дегендер. Эми андай убакытта эле койгон жокпуз, анткени мен 10 жылдан бери бул жумуш менен алек болуп келем. Консерваторияда окугандан бери. Ооба, бул азыр консерваторияда окуп жүргөндө башка мамлекеттерге, конкурстарга барып жүрдүм. Анан биз багы мен башында башкача ойлончумун, конкурстарга барып келсем, анан шоу бизнеске ошентип эле чыгып кетем го деп. Көрсө бул жакта өзүнчө бир башкача жашоо бар экен, мир бар экен. Шоу бизнеске кирип, уже продюсер менен иштеп баштатканыбызга 1 жылдын жүзү болду. Буюрса, продюсер менен 3 жылга контракт түзгөнбүз. 3 жылдын ичинде бир жакшы результатка жетебиз, жыйынтыкка жетебиз деп алдыга план койгонбуз. 1 жылдын ичинде эле ушундай ийгиликке жетсеңиз, демек 3 жылдын ичинде көп ийгиликтерге жетесиздер. Буюрса. Ооба, сизден чындыгында чоң үмүт бар. Андыктан да продюсериңиз менен тыгыз иштешү эле. Үйлөнбөй туруңуз, ооба. Контрактты бузбаңыз. Бизден мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эч кайда алыстабаңыздар. Анткени мына ушундай кыргыздын кыздарына тамшанган жигит менен оюнга кезек беребиз. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Буга чейин биздин бүгүнкү коногубуз ырчы Нияз Касымовду ырчы катары гана билсеңиз, бүгүн биз азыркы оюнубузда актерлук чеберчилигине текшерип көрмөкчүбүз. Анда оюнун шартын түшүндүрө кетсем, азыр бул жакта сөздөр катылган. Ошол сөздөрдү көрсөтөм. Сүйлөмдөр. Ошону сиз деген кыймыл аракетиңиз менен көрсөтүп бересиз. Эч кандай үн сөз жок. Эгер Эмиран табыш керек. Эгер Эмир таппай калса, анда колуңуздагы шокер менен ток урдурабыз. Бул деген 30 секунд ичинде болуш керек, а? 30 секунд ичинде гана болуш керек. Бирибизге жардам берели. Актерлук чеберчилигиңизди дагы текшерип көрөлүк анда, э? Баштадык. Баштадык. Эмир. Кече туулган күндөн чыккан бала, бул бала. Туулган күндөн чыккан. Же мас киши, Мас кишиби? Шымын кие алып аткан мас кишиби? Ошондойбу? Ооба, шымын кие албай жаткан мас киши. Жакшы, бул репетиция болду. Улантабыз. Экинчи сөзүбүз. Кандай ойлойсуң, Эмир? Ырчы. Тура, ырчы. Ырчы. Эмне кылып жатат? Бирөө урду бирөө. Жок, урган жокпу? Эмне кылды? Жүрөгү түштү. Ырчы. Бул ырчы, микрофон бул. Ырдап атат. Анан. Жакшы эле ырдап атпады, эмне болуп кетти? Анда сөздү айтып кетейин, фонограммасы билинип калган. Фонограмма. Таң алыштуу болду. Жакшы. Эмир. Чүчкүрүк. Ошол барбы? Аттың ошол чүчкүрүк. Чүчкүрө албай аткан балабы? Чүчкүрө албай жаткан адам. Деген жери окшошту чындыгында, ооба. Я, не болуп кетти. Өчүрүп атат. Өчпөй койду, жүрөгү чыгып калды. Кызбы, балабы? Өчүрүп атат. Бирок көрдү. Эмнени көрдү? Эмнени көрдү? Лотереядан 1 миллион утуп алды. Ай, мынтип койгондо, 1 миллион утуп алган киши. Жакшы. Мажаган страшный экен. 5-чиси. Жакшы. Үн чыгарбайбыз. Көтөрө албай атат, бочканы. Курсак, боюндар аял.
А, еркек, бойында бар еркек. Құрсақтуу еркек. Бутуна жетпей жатат. Бутуна жетпей. жете албаган семиз киши. Ооба, чын кыйын да бар го. Кийинкиси. Бул Мар балмуздак. Бул балмуздакты жеп атат. Кышында, могу үй шотпой, кышында балмуздак жеди. Бул эмне бул? Эмне бул? Бул кыйын экен. Тили темирге жабыштырып алган бала. Шында окуя болду эле. Менде да болгон. Мага таап берип калган. Өзүмө келтирип атат актерлук да. чеберчилигин көрөлүкчү. Алга толуп кетти. Келме кезек. Терметезек, Мен даярмын. Мен жакшы эле тапканга аракет кылдым бирок, Ооба. Бирибизге жардам берели. Ооба. Башталды. Үн чыгарбайбыз. Шарик. Шариктин жели чыгып кетти. Ооба, Үйлөп туруп желин чыгарып. ооба, желин чыгарып койгон Шарик. Табылды, баспайбыз. Муну кандай кылабыз? Телефон. Вибрация болуп атат телефон. Турабы? Ооба. Ооба, мына вибрация арасында турган телефон. Өзүнө кошулуп. Эми бүгүн ток жебейт окшойт. Кичинекей бала. Уколдон коркуп атат. Уколдон коркуп ыйлап атат. Кичинекей бала. Укол сайып атат. Ооба, жинтип коёсуз, жинтип. Неке. Үн чыгарбайбыз Эмир. Коркуп атат. Укол сайганда. Негизи тууралуу айтып атпайбы? Дагы жообун таба алган жок. Укулдон корккон бала. Ооба, жинтип эле коюш керек Уколдон болчу. корккон бала. Муну кандай кылабыз? Атайбы. Роботпу. Бичи? Үн чыгарбайбыз. Робот чымчыкпы? Робот чымчык. Бичи. Атай. Кайсыңдар мут? Ток мут. Бул эшти Эшикти тоң калган. топ алган ток. Жакшылап. Бичи атай? Жок. Робот бу. Сафы. Камера. Күндө эле көрчү нерсе бул. Сиз дагы тартып каласыз. История. Бумеранг деген бар го, кайта барып. Жок. Мейлим, ооба. Боксер. Конор Макгрегор. Хабиб Нурмагомедов. Ошондо кандай болуп калды? Бой. Ошондо биринчиси. Конор. Хабиб. Экоонун бою. Баспаш керек болчу. Хабиб Конор экөө чоң айтты. Ооба, Хабиб менен Конор эле болчу, бул жөнөкөй эле сөз болчу. Хабиб Конор. Ооба, Хабиб Конор. Айтпадымбы Хабиб Конор? Айтылды онда. Ушул деп айтып атпадыбы? Эмне кылабыз? Ушу менен болду, жыйынтыктайлы, көп кыйналайлык. Мырзаларды. Актердук жибердик.
Бешеный экен. Ооба, кийинки клипке буйруса татууга мага буйрусын, Ооба. Ушул оюнубузда Нияз Касымовдун актерлук чеберчилигин дагы текшердик. Сизге ийгиликтерди каалайбыз, азаматсыз. Анда биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөздөр кимге таандык? Адамга эң кыйыны күн сайын Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов. Элдин баарын эле таанып кош керек. Чыңгыз Айтматов. Том и Джерри мультигинин башкы каармандары Билбейт экен аны. Тычкан менимче. Джерри главной роли, да? Жан билбейт экен. Билбейт. гитарада алтоо, кыякта төртөө эмне жөнүндө сөз болуп жатат? Билбейт экен. Билбейт экен, эмне жөнүндө экен. Не билбейм, не знаю. Билбейт экен. Эмне Тамга. жөнүндө сөз болду? Алынкул Осмоновдун туулган жери Школа бас. Туган жери Күй. Ысык көл. андай эле. Токтогул билбейт экен аны. ит канча айда бирге чыгат? Билбейт экен. 8 айда. Билбейм. Ит деген 3 айда болуш керек эле. Аны да билбейт экен. Негизи мына жигиттер негизи баардыгы эле адамдар мындай өзүнүн кесибинен сырткары дагы бир нерсеге кызыгышат да. Сиз ырчылыктан сырткары эмнеге көбүрөөк басым жасап кызыгып көрөсүз? Мурдакы жашоомдо деп коеюн. Жакшы. Спортко кызыкчумун. Спорттун кайсы түрүнө? Спортто 8 жыл эме вольный борьбага баргам, эркин күрөшкө. Анан ден соолукка байланыштуу ал жактан 10 жыл болду. 10 жылдан бери музыка менен айналышып келе жатам. 10 жыл мурун таштагам спортты. Бирок аябай кызыкчумун. Бирок кадимки спортчулардай сиз кулагыңызды сындырган эмессиз го? Жок, мен 8 жыл мурун көп жерге барып келдим. Спорт жаатында да көп жерге барып келдим. Өзбекстанга барып келдим, Казакстанга барып келдим, мен башка өлкөлөрдөн эркин күрөш боюнча. Андан кийин бир аз 2-3 жолу операция болдум, ден соолугума байланыштуу. Андан айла жок. Мен башка жумушка өткөн. Жумуштарга чыкканда кулакты сактачу окшойсуз, мынтип. Мыкты күрөшчү кулагын сындырбай эле күрөшөт да негизи. Да, мына эң башкысы. Бирок бул сөз менен биз дагы спортчуларды тартынып албайлы. Азыр темадан алыстап туруп келиңиз. Экранга көңүлүңүздү бурабыз. Анткени бул жакта суроолор чыгат, сүрөттөр менен. Ошол учурда сиз жооп беришиңиз керек. Дайыр болсоңуз баштайлы. Даярмын. Биринчи сүрөт. Бул жерде кайсы сөз катылган? Мына 4 сөздү бириктирип туруп бир сөз чыгарышыңыз керек. Ошондо тетиги биринчи сүрөтүм эмне болуп калды? Өтө Айга деле учуп сүрөттөн баштайсыз? Айга учуп барат да. Айга Боеприпастар СССР. Лейкопластыр? Лейкопластыр туурабы? Аякта турат? Жок, боеприпастар. Ошондо кайсы сөз? Ракета. СССР. Сиз мындай болуп атасыз да. Жоон таап алып эле. Космос. Сиз жоон таап алып эле. Ракетабы? Жоон көрөчү. Космосбу же ракетабы? Бул ракета. Сиз жоон айтып эле, бул кайсы бул ракета, бул кайсы болушу мүмкүн биз деп атабыз. Бул жерде кайсы сөз катылган? Азыркы учурда сизге аябай керек болуп турат. Өзүңүз айттыңыз, мен чарчап атам, кечеки туулган күнү эмне дедиңиз? Сизге аябай керек болуп турат ошол. Су. Су керек болуп турат. Сиз су кечкеңиз Эле Азыр. суу керек. Эмне керек болуп атат дагы? Билбейм, суу эле керек болуп атат го. Биринчи сүрөттө эмнени көрүп атасыз? Күчүк. Күчүк эмне кылат? Уйку. Уйку да? Бул жерде уйку деген сөз катылган. Сиздин оюңузча. Ооба. Көрөлү. Чындыгында. Ооба, уйку керек болуп турабы азыркы учурда? Мына эң башкысы уйку. Бирок биринчи суу ичип туруп анан укташ керек. Бул жерде кайсы сөз катылган? Кыргызстан. Кыргызстан да. Кыргызстан деп деле жоон кабыл алсак болот, анткени
бүт бары Кыргыздын ооба парламентин чагылдырган мына биздин боз үйлөрүбүз турат. Жаратылыш. Ошондо жоңубуз Кыргызстан, көрөбүз. Кыргыз. кыргыз Жоң гана Кыргыз. Жакшы, кийинки сүрөт. Бул жерде кайсы сөз катылган? бул бир аз кыйыныраак экен Бир аз кыйыныраак. Бирок кечөө сиз кечээки күнү ошол кишилер менен отургансыз. Мен сизге жакын айтып кеттим. Ошол кишилер менен чогуу болгонсуз, менин оюмча. Нурболот Нурболот кимиңиз? досум Ошондо бул жакта эмне деген сөз катылып турат? дос Достор, достор Досторбу? достор Доспу. Көрөбүз. Жоң гана достук деген сөз катылган. Аба. Нурболотпу дегениңиз жакшы болду. Кийинкиси. Бул жерде кайсы сөз катылган? бул жерде музыка Же ырбы? ыр же музыка ыр деп коелучу Ооба, сиздики музыка жөнүндө айлантып коеюн деген. Бул чындыгында музыка болчу. Бул жерде кайсы сөз катылган? бул жерде Биринчи сүрөттө эмнени көрүп атасыз? биринчи сүрөттү мен даже түшүнгөн жокмун ошондо эмне турат. Менин көзүмдүн көрүүсү бир аз начарыраак да. Көз айнеңиз жаныңыздабы? Жок. Анда мен сизге бир аз түшүндүрмө айтып кетейин, Биринчи сүрөттө эмне турат ошону айтып Биринчи сүрөттө турат аябай жаман нерсе. Аябай жаман нерсе турат. Ал жаман нерсени ичкенде адамга чындыгында кооптуу. У. Бир гана у. Уу. Жакшы. Кийинки сүрөт. Десек эле. Кийинки сүрөт бул бум шоу. Бум шоу. Албетте бул биз отурган, биз сиздерге мына ушундай позитив тартуулаган бум шоу. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Анткени Нияз Касымов бүгүн бизде конокто. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз Музаман тобунун солисти Тариел Жумакадыров жана анын жубайы Кубаныч кызы Сырга. Чогуу түтүн булатканына 1 жыл 4 ай гана болду. Ал эми алар канчалык деңгээлде бири-бирин таанышат, алдыда көрөбүз. негизи бир күн уже көптүк кылып коет да ошондой учурдабыз азыр. Менде эмнегедир сагынуу сезим деле болбойт, анткени мен билем да, үйгө барсам үйдө бар, болбосо жумушунда жүрөт. Бар, жок болуп кеткен жок, башка жака кетип калган жок үйдө. Анан 2-3 күнгө деле андай деле мындай чогуу эле жүрөбүз күн деле. Эмне деп атасың эми? Дейм мен. Сиздердин үй-бүлөңүздө ошол эң эле популярдуу сөздөрдү. Сен сөздөрүңдү айтып койсуң. Эл билсин да. Эмнеге мынтпей койдуң, эмнеге тигинтпей койдуң? Жагат кээде мында кабагы бүркөлүп калат да, ошонусунан коркуп кетем. Ошол эле болбосо жагат бар эле. Ооба. Сырга ашкам. Батырым. Койчу. Алтышкам. Кымбатым. Койчу. Биринчи болуп атам сөздөр. Сарышкам. Жок. Демек урда көргөн эмес. Удабай эле алып алгамды койсуң. Ачык эле алып. Демек көрсөтсө эле мен акчанын баарын алып койдум деп эле. Акча керек, мына ушунча акча алдым деп эле. Жашоодо боло берет да. Демек болгон. Жамандагандык эмес, даттангандыкка жатабы бул?
жамандап көргөн жокмун. Даттанып көргөм да. Жок, мен мактап эле жүрөм, ал жакшы деп элем. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Албетте коногубуз Нияз Касымов. Кимде турсаңыздар, ырчы, тамшанган, жалпы кыргызга, жалпы кыздарга. Айтыңызчы, азыркы суроолорубуз сиз үчүн бат-баттан окулат. Бул блиц суроолор. Ошол эле учурда ооба жок, же болбосо бир вариантын тандаңыз. Бат-баттан жооп беребиз. Калп айтпайбыз. Даяр болсоңуз. Баштадык. Бир көргөндө сүйдүм дегенге ишенесизби? Ишенем. Нияз сен ырдабай эле койчу дегендер болду беле? Жок болгон эмес. Мушташтардан качкансызбы? Жок, качкан эмес. Ат мингенде жыгылбасам экен деп тиленесизби? Тиленем. Тишим таза деп өзүңүздү, оозуңузду чоң ачып күлөсүзбү? Жок. Жол тыгында турганда ырдайсызбы? Ырдайм. Карыз бербей качкан күн болду беле? Болгон. ТВга конокко чакырганда тажаган күн болду беле? Жок. Чет өлкөгө кетем деген ойлор болду беле? Болгон. Инстаграмдан эң биринчи тапкан акчаңыз канча? Инстаграмдан таба элекмин. Кыздарга тамшанам сага деп көп айтасызбы? Жок. Бала кезиңизде алма урдап качкан күнүңүз эсиңиздеби? Ооба, эсимде. Кыйын болсоң мендей болуп ырдап алчы дейсизби? Жок. Футбол же волейбол? Футбол. Кечирим суроо сиз үчүн кыйынбы? Жок. Кийимине карап туруп сөз баштайсызбы? Жок. Эже жазып туруңузчу, эртең эле берем деп карыз сурайсызбы? Жок. Болгон. Жок, болгон эмес. Болгон дагы эмес. Күлүп туруп сүйдүрүп алдың дегендер болду беле? Болгон. Бум шоу же биздин шоу? Кандай дейсиз? Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу, наверное. Наверное. Жашоодогу ураныңыз? Жашоодогу ураным алга. Ооба. Жалпы мына шоу бизнес өкүлдөрү катары эле сиз дагы алга деген уранды колдонот экенсиз, азаматсыз. Ушундай уран менен бизге дагы жугуштуу болсун. Биз дагы алдыга карай сапар улайлы. Мына бум шоу берүүсүндө мына ушундай уранды дагы бир мыкты ырчы, мыкты аткаруучу десек да болот. Нияз Касымов өзүнө тутуп жүрөткөн. Андыктан сиз дагы алдыга карай умтулуңуз. Бүгүн бизде конокто ырчы Нияз Касымов болду. Австралиядагы кызгылт Хиллер көлү. Батыш Австралияга учуп баруунун бирден бир себеби дал ушул кереметтүү Хиллер көлүн көрүү болушу толук мүмкүн. Бир тарабы жашыл тулаң менен, экинчи тарабы кара көк тартып турган Түштүк океаны суусу менен курчалган көлдүн өзү эле керемет экенин таанууга болбойт. Анын суусунун өңүнүн кызгылт түстө болушу мурун түшүңүзгө да кирбеген чыгар. Уора сайтынын колдонуучусу Гарика Сайто көлдүн түсүн көргөндөр бул түстүн эмне менен байланышкандыгын толук түшүндүрүп бере албайт дейт. Хиллер көлүнүн кызгылт түстүү болушунун негизги себеби сууда өскөн кызыл түстөгү балырлар, бактерия жана башка микроорганизмдер болушу мүмкүн. Суу астында балырлардын көптүгү суунун түсүнүн өзгөрүшүнө алып келген деп божомолдошкон. Туристтердин көпчүлүгү Хиллерди учак же тик учактан гана көрүп тим болушат. Тоңуп калган метан көйөктөрү. Бул нерселер бир караганда сууга түшүп тоңуп калган учуучу тарелкалардай элес калтырат. Же болбосо музга катырылган байыркы медузаларды эске салат. Чындыгында алар суу астында тоңуп калган метан көйөктөрү. Бул жаратылыш кооздугу дароо адамды өзүнө тартып алат. Аталган газ көйөктөрүн кыш ченинде Канаданын Альберта провинциясындагы Абрахам көлүнөн да көрсө болот. Кеч күзүндө саргайган жалбырактар, чөптөр жана кээ бир жандыктар сууга түшүп бактерияларга азык болушат. Ал эми бактериялар метан бөлүп чыгарышат. Газ көйөктөрүндө бөлүнүп чыгып, муз болуп тоңгон суу алдында миңдеген ак көйөкчөлөргө айланат. Бул бир чети суктанарлык, ошол эле учурда коркунучтуу да. Парник газы планетада жылуулук таратууга гана эмес, өрт кырсыгына да алып келиши мүмкүн. Жазында муз эри баштайт. Натыйжада ак көйөкчөлөр акырындан жарылат. Эгерде кимдир бирөө жакын жерге ширеңке чагууну ойлогон болсо, метандын чоң массасы оңой эле күйүп чоң жарылууга алып келет. Саякатчылар бул газ көйөктөрүн Канаданын улуттук паркы Банфтагы көлдөн жана Сибирь тараптагы муздуу океандын жээгинен көрө алышат.
арзумду аягандай туюларымын ичимде канча сага ezilbeyin Ezilbeyin, ezilbeyin, aseldeyim. Tobulağı akkanday, alma büçür aç. On kaptaldan soğuk gel, kız göründü kımçavel. Güt karadık dik durup, söz tavılmay güttürüp. Akçuç, attın o şol çuçkuruk, koydun beni süydürüp. Ауыл менен кала, көше менен дала, сени іздедім мен, сені ғана. Almatı'da çok çok, Astana'da çok çok, seni istedim ben. Sululardı göçölөрдөн көпкөрүм суктанамын көзелектен өткөрүм жылмаңдаймын барысына тийишип жыйырмамда мен мынчалык көп бөгүп Şekten besin görüp bilgen yakınlar, şerikteşim üyümde var asılcar. Ойлоносуң эклик көз алдыңда интернет барактап барачаңды смс келет Karağım ay karağım, sulu sulu camalım, sırayım ay çırağım, tılmözü durarım. Коңшулаш айылдан кезиккен коңгуроо үнүңдү эшиткем короңо кире албай коштошуп кол булгап калчу элем эшиктен Faridam, 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 oy Faridam, 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 Faridam. Катар жүрөт деген кеп бар. Бирок кепкен. Ава дияттик. урматтуу Амин. Ой, сөзүн сүйлөп алдым просто. Чынчы. Ажыраттым.